Манакей сиздин азыркы ой пикириңиз эң туура деп ойлойм. Анткени логистика курулса бул биринчиден жаштарга жумуш орду менен камсыз болот дагы, чет элге жаштарыбыз кетпей ушул жерде иштеп калат эле. Сиз айтып аткан логистикалык борбордун 200 гектар жер ушу Актал айыл өкмөтүнүкү. Бул эмне үчүн берилбей калды? Бул ат башы мал күндүктүү болгондуктан Актал айылынын малы батпай бараткандыктан ички жайыттар аябай тарыды. Биздики мал батпай атат. Ички жайыт аябай такылды. Биздики 90% Аксай өрөөнүндө могу тоонун ар жагында. Ошого кышта келүү өтө кыйын. Кышкысын кар оор түшөт. Жол катаал, суу ушунчалык катуу болуп атат. Биз чогуу бар кыштайды дагы могу жерден ички жайыттан бер десек тигилер такыр берген жер жок. Алар кыштын күнү болгону бир 7-8 короо койгуштайт экен. Биздики ички жайыттан мал батпай калды. Аябай эле кыйын такылып кетти. Актал айыл өкмөтү. Анан ошо 13.000 гектар Актал айыл өкмөтү. Ошондон биз алып берсеңиз, биз макул логистикага макул бололу десек, тигилер караманча болбой коюп, мына ошонун саатынан эл жалпы көтөрүп туруп жерге салдырган эмес. А бу жерге жанагы айткандай кокус салдырып калса, тартипти катуураак колдоп берсеңиз, бу жерде жанагы жогоруда айткандай памперс менен жанагы пакет учуп барат. Жергиликтүү бийликтин начар иш алып барганынан эле бир чоң килейген логистикалык центрден кургалыпсыңар мынакей. Айтып атпайбы, ошол чыр-чатактын кесепетинен эле салынбай калды, зылдашып атып депчи. Биз могу мындан кийинки погранич менен Калинин айылынын ортосунда жашайбыз биякта. Население аз деп бөлүнөлү десек, бизди эч кандай бөлбөйт. Пограничке болсо 12 километр, Калининге болсо 3 километр. Бизди Калининге кошуп берсеңиздер деп суранат элек. Анткени деген келиндер төрөп калат экен. Ар кандай жанагындай кары кишилер давление болот экен түн ичинде, же врач жок, биз кыйналат экенбиз. Ошон үчүн Калининге кошуп берсеңиз деп өтүнөт элек. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Логистика борборго биз макулбуз. Биз могу мындан кийинки погранич менен Калинин айылынын ортосунда жашайбыз биякта. Население аз деп бөлүнөлү десек, бизди эч кандай бөлбөйт. Пограничке болсо 12 километр, Калининге болсо 3 километр. Бизди Калининге кошуп берсеңиздер деп суранат элек. Анткени деген келиндер төрөп калат экен. Ар кандай жанагындай кары кишилер давление болот экен түн ичинде, же врач жок, биз кыйналат экенбиз. Ошон үчүн Калининге кошуп берсеңиз деп өтүнөт элек. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Логистика борборго биз макулбуз. Манакей сиздин азыркы ой пикириңиз эң туура деп ойлойм. Анткени логистика курулса бул биринчиден жаштарга жумуш орду менен камсыз болот дагы, чет элге жаштарыбыз кетпей ушул жерде иштеп калат эле. Туура, бүтүндөй Нарын областын камсыз болот. 30.000 адам, бул оңой эмес да, 30.000 адам. Мен буну ушул 4 ай 5 айдан бери изилдеп, аныктап чыктым. Жакын арада ошол инвесторлорду топтодум. Бул бир эле киши эмес, бир эле Кытай эмес экен. Бул жерде түрктөр кызыктар экен, өзбектер кызыктар экен, пакистандыктар кызыктар экен. Анан кийин бул жерде логистикалык борбор салынмак экен. Бул жерде борбор салынгандан кийин электромобилден баштап ручка, карандаш, тетрадка чейин, текстиль полностью ошол жерде швейный фабрикалар курулмак экен. Анан ушул жерден анан кийин борбору болуп, анан бүт Пакистан аркылуу араб өлкөлөрүнө, Иранга чейин ушундай чыгып кете турган пландар болгон экен. Жолугуп мен сүйлөштүм, такташтым алар менен. Анан аларга мындай деп айттым: биз Кыргыз мамлекетинин башчылары эл менен эсептешишибиз керек. Элдин ой пикирин сөзсүз эске алышыбыз керек. Мен эл менен барып жолугуп сүйлөшүп такташып келейин. Эгерде эл макул десе, анда салабыз. Жок, каршы болсо, анда салбайбыз. Менин жеке оюм, өзүм жеке оюм, бул жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын областын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгерде бул салынып калса, 25.000ден 30.000ге чейин жумушчу орну пайда болот экен. Салынып баштаган күндөн баштап 1 жылдан кийин 20.000 орун, андан кийин уже толук кандуу иштей баштаганда 30.000 орун. Анын 95% биздин өзүбүздөн иштейт Кыргызстанда. 5% уж иностранецтер болот. Бул Кытай, Түрк жана башкалар. Алар эми баягы башчылары, анан инженерлери, мастерлери. Калган жумушчу орундардын бардыгы биздин өзүбүздөн болот. 0,6% Нарын өнүктүрүү фондуна түшө баштайт. Бул жылына $6 миллион. Мындан ары ар кайдан баштап уже ала баштайсыңар ал акчаны.
аны анан баягы кыргызчылык кылып аны да жеп чөнтөккө уруп анан бир жакка бир болбос жерди жасадым, жол түздөдүм деп жеп койбой, инфраструктураны өстүргөнгө, элдердин жашоо турмушун көтөргөнгө, 5% кредиттерди бергенге, ошондойлорго жумшагыла. Эл өзүңөр дагы көзөмөлгө алып алгыла. Азыр положенияларын оңдотуп атабыз. Кумтөрдүн жетекчиси Ысык көлдө жүрөт бүгүн. Ысык көл фондунун дагы, Нарын фондусунун дагы положенияларын өзгөртүп атат. Баягы көзөмөл, коомдук көзөмөл дагы киргизип, кайсы акча каякка кеткенин карап тургула деп атабыз.